судьясы Кудаяров. Кудаyaровка биз ошол айыпталуучуну соттук экспертиза жүргүзүү үчүн медициналык мекемеге жаткыруу боюнча өтүнмө менен кайрылганбыз. Ал өтүнмөбүз сот тарабынан канааттандырылган. Анан бул токтом 10 күндүн ичинде Баткен облус сотуна даттанууга жатат деп жазган. Катасынан ушундай 1,5 айга созуктуруп кетет. Андан тышкары бүгүн биз судья Кудаyaровка өтүнмө келтирдик. Себеби бул жерде аябай жазык процесстик мыйзамы олуттуу бузулган. Бизге айтпастан, адвокаттарга, айыпталуучуга айтпастан, прокурор менен чогуу биргеликте Калыков Мелистин бөгөт коюу чарасын камакта калтыруу боюнча өздөрүнчө узартып коюшкан. Бул деген конституцияны, ошондой эле жазык процесстик кодекстин мыйзамдарын аябай өтө одуно бузган деп эсептелет. Анткени бизди чакырбаган учурда дагы Калыковду катыштырып, себеби ал айыпталуучу ар бир 2 айга анын бөгөт коюу чарасын узартыш керек экен. 2 жолу ушундай мыйзам бузууга жол берилген. Ошону биз 8 октябрь күнү билип, ошол токтомду алып, бүгүн өтүнмө келтирдик. Ал өтүнмө боюнча биз ошол токтомду даттануу мөөнөтүн калдына келтирип сурандык. Судья бүгүн биринчи жолу ошол иш каралгандан бери, башталгандан бери 11-ай болуп атат. Биринчи жолу мыйзамдуу чечим акт кабыл алды. Биздин өтүнмөбүздү канааттандырды. Анткени биз судьядан сурандык. Мурда болуп келген баягы катачылыктарга прокурор, адвокаттар жооп бербейт. Бул судья жооп берет. Ошондуктан мындан ары ишти мыйзамдын негизинде алып кетүүнү өтүндүк. Тилекке каршы башынан бери маркумдун туугандары прокурорлордон күмөн санайбыз деп ар учурда айтып келет. Андан сырткары маркумдун жубайынын көрсөтмөсү бар. Ал жерде айткан, ушул Мамажаков жаңы жумушка барганда Баткенге ушул менин орун басарым Байбосунов менен кантип иштешет экенмин деп кыйналып түн жарымдарга чейин уктабай сигарет чегип жүргөн деген көрсөтмөсү бар. Биз ошону айтып келебиз, бирок негедир кандайдыр бир себептерден улам ушу жабырлануучу тарап ошол чогуу аңчылыкка чыккан прокурорлорго эч кандай дооматтарды койбой жатат азыркы күндө. Биз өзүбүз жалгыз ушул айыпталуучу Калыковдун мыйзамдык укуктары корголсун деген эле ниетте күрөшүп атабыз. Бул жерде Калыков Мелистин күнөөлүү же күнөөлүү эмес жөнүндө сөз жок. Бул жерде болгону ошол Калыков Мелистин иши кылдаттык, объективдүү, ар тараптуу териштирилсин деген эле биздин ниетибиз бар. Азыр эми бүгүнкү канааттандырылгандан соң Ош шаардык сотунун судьясы Кудаяров ошол биздин өтүнмөнү канааттандырды. Эми каалаган тараптар Ош облустук сотуна даттануу менен кайрылса болот. Бул даттануу чечилгенге чейин иш маңызы боюнча токтолуп турат. Мелис Калыков бир нече жолу өзү дагы билдирди, биз дагы жазуу жүзүндө расмий түрдө өтүнмө келтиргенбиз. Прокурорлор келип бир сыйрадан көрсөтмө беришкен. Алардын көрсөтмөлөрүндө аябай олуттуу карама-каршылыктар бар. Тергөө маалында эч кандай беттештирүү болгон эмес. Ошондуктан мен түшүнбөйм, бул жабырлануучу тарап прокурорлорго бир дагы доомат койбой жатат.